6-июндан тарта Кыргызстан менен Россиянын ортосунда темир жол каттамы жанданып, поездер жүрө баштады. Кыргыз темир жолу компаниясы билдиргендей, Бишкектен Казань шаарына поезд кетет. Номер 305 Бишкек-Шу-Казань багытындагы поезд Бишкектен дүйшөмбү күндөрү чыгып, Казаньга бейшемби күнү жетет. Казань-Шу-Бишкек багытындагы поезд Казаньдан бейшемби күнү чыгат. Бишкекке жекшембиде келет. Жолдун жалпы узундугу 3286 чакырым. Бир тарапты көздөй жолдо жүрүүнүн жалпы убактысы 64 саат 40 мүнөттө түзөт. 8-июнда Бишкек-Самара каттамы жанданат. Самара-Бишкек багытындагы поезд Самарадан ишемби жана дүйшөмбү күндөрү чыгып, Бишкекке дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү келет. Жолдун жалпы узундугу 2685 чакырымды түзөт. Бир тарапты көздөй жолдо жүрүүнүн жалпы убактысы 56 саат 30 мүнөт. Ал эми Бишкек-Новосибирск каттамы 9-июндан тарта жанданат. Жолдун жалпы узундугу 2340 чакырымды түзөт. Бир тарапты көздөй жолдо жүрүүнүн убактысы 52 саат 43 мүнөт.